Өткөн жумада 14 жаштагы Бактиярга жүрөк операциясын жасоого Россиядагы кыргызстандыктар тарабынан уюшулган Мекендеш бир бол уюму каржылык колдоо көрсөткөн болчу. Бүгүн эми Бактиярга операция жасалып, ден соолугу калыбына келип турган учур. Бактиярга жардам берген, акчалай жардам берген адамдардын баарына рахмат айтып койгум келет. Мен да бир кездерде ошол Москвада 10 жыл жашагам, билем. Москвада, Россияда дегеле чет жакта жүргөндө канча кыйын болот адамдарга. Ошентсе дагы колуңардан келген жардамды ушу биздин балдарга жардам берип атасыңар. Өкмөт кылбаган нерселерди силер жасап атасыңар, силерге чоң рахмат айтам. Бизге окшогон адистерге ошондой каражаты болсо, жардам берген кишилери болсо, ошо 2,5 мың 3 мыңга жакын түштүктөгү эле ооруларды убагында дарылаганга операция кылганга мүмкүнчүлүк болчу. Тилекке каршы азыр андай жок. Ошентсе дагы мына кайрымдуу адамдар, жардам берген адамдар көп экен. Ошо силер ошолордун ичиндесиңер. Дагы бир жолу ошол рахмат айтам. Бактияр, рахмат айтасыңбы? Эжекелериңе, карындаштарга да. Рахмат. Эми Бактиярга ийгилик каалайбы мындан кийин эми. 1-2 жылдан кийин сен операция болгонуңду эле билбей каласың. 6 айда кийин келесиң, анан дагы 1 жылда келип 2 жыл көзөмөлдө болосуң, анан кийин чоңойгондо унутуп деле каласың операция. Операция жасаган агаңды деле унутуп калышың мүмкүн. Уулумна сиздердин жардамыңыздар менен, ушу берген чын жүрөктөн берген ушу акчаларыңыз менен, ушу Аллам шифасы менен, сиздердин жардамыңыздар менен ушу уулумна ийгиликтүү өттү операциясы. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай жакшы, бүгүн да күндөнгө жакшы, акыбалы бүгүн да мына басып, ичине тамак жеп, жакшы, акыбалы ден соолугу жакшы, ушу өзүңүз да ушу врачыбыз да күндө көзөмөлдө жакшы, врачыбыз дагы тынбай текшерип жакшы деп атат. Сиздерге ушу чоң албан ийгиликтерди каалайм. Ишиңиздерге ийгилик, дайыма ден соолукта болуңуздар. Мекендеш бир бол уюмунун түптөлгөнүнө 2 айга жетпеген убакыт болгон. Алгачкы кайрымдуулугу Бактиярга көрсөтүлдү. Мындан ары да муктаждарга жардам берүү улантыларын уюмдун Жалал Абаддагы координатору Шумкарбек Жаныбек уулу айтат. Буюрса мындан кийин дагы жардамдарды аябайбыз жана мындан кийин дагы биздин Мекендеш бир бол уюму биздин кыргыз жергесиндеги чоң муктаж болгон үй бүлөлөргө жардамдашабыз деген үмүт тилектер бар. Жана bundan сырткары биздин ошол Москва жергесиндеги иштеп жаткан биздин мигранттарыбызга ар дайым иштеринде ийгиликтер каалайбыз. Себеби сиздердин кол кабышыңыздар, сиздердин топтогон суммаңыздар менен бүгүнкү күндө Бактиярдын операциясына 100 миңден ашык акча жумшап жатасыздар. Аны баары эле билип жатат жана ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса операция жакшы өттү, мен жакшы акыбалдамын. Сиздерге көп ден соолук каалайм, оорубаңыздар. Ушу рахмат сиздерге. Алла разы болсун. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.